Саламатсыздарбы? Силерге азыр чөйрөдө группа кантип иштейт ошол жөнүндө көрсөтүп берем. Чөйрөгө кирген соң үстүндө долбоорлор деген бар. Ошону бассаңыздар бардык долбоорлор чыгат. Же болбосо акыркы активдүү долбоорлор чыгат. Сиз кошулган долбоорлор. М, Андан соң долбоорлорду басабыз. Бул жакта менин долбоорлорумду бассаңыздар, ошо сизге тиешелүү болгон долбоорлор чыгат. Мисалы IT Демирге 223 долбооруна катталсаңыз, биринчи сентябрдагы, анда ошол долбоор ачылат доступ. Анан киргенде бул приват деген катышуучулар, катталган гана катышуучулар кире алат. IT курска катталуу үчүн биринчи курсту өтүш керек. Андан соң бул жакта жаңылыктар чыгып турат. Бул ошол группа иштейт. Мен сиздерге азыр чөйрөдөн көрсөтөйүн. Мисалы долбоорлорго чөйрөдүн тиркемесинен көрсөтөйүн. Мындай IT Демирге 223кө кошулам, кошулуу өтүүнү үчүн басыш керек эгерде сиз ошого катталсаңыз. Басканда мага бул жактан notification келет. Чөйрө IT Демирге кошулуп атыптыр деп. Анан мен сизди кабыл алам. Жылдыз дагы кошулуптур. Жылдызды кабыл алалы чөйрөнү кабыл алалы, мисалы. Андан соң бияқта мына эле кылсак, мына бизге чөйрө доступ ачылды чөйрө группасына киребиз. Бул жакта катышуучулардын тизмеси. Уюштуруучу Жылдыз Самат катышуучу. Анан жаңылыктар. Бул жакта жаңылыктар чыгып турат. Кимдер кошулду, анан эмнелер болуп жатат. Андан соң курска доступ ачылат. IT Демирге 223. Бул жакта күнүгө бир сабактан болуп турат. Ылдый жакта башта деген кнопканы басабыз. Баштаганда мына биринчи сабак, профилди толтуруш керек. Андан соң тапшырмалар чыгат. Профилди толугу менен толтуруу. Биз азыркы жазып аткан видеода бул жака чыгат. Анан ал жактан тапшырма, биринчи ошол толук толтуруш керек, сүрөт жүктөш керек, эмне жаңылык дегенде өзүңүз жөнүндө тааныштырышыңыз керек. Эмне жаңылыкты бассак. Бул жакта тиркемеде үстүндө мындай неме бар, карандаш. Ошону басса, бул жака пост жазса болот, ошол посттон өзүңүздү тааныштырып жазышыңар керек. Анан чөйрө жөнүндө курс бар. Ошол чөйрө жөнүндө курсту дагы өтүш керек. Чөйрөнүн идеясы, чөйрөнүн принциптерин көрүп, анын ичинде тапшырмалар бар. Андан соң кайра группага келебиз. Тиркемеде эмес, тиркемеде да чыгат. Мисалы, сайтка киргенде, сайтта дагы жаңылыктар бөлмөгүндө бул жака суроолор болсо жазып, комментарий жазып иштесе болот. Анан эртең эсбирсүү күнү 2 күн калыптыр. 3-үндө саат 9-да Zoom болот. Ошол meeting details'ти басса, мына Zoom'дун шилтемеси, ошол Zoom'дун шилтемесин ачып, Zoom'га кирсе болот. Же болбосо могу Zoom дегенге кирип, бул жакта мына могу шилтемени басып ачса болот. Документтер, сүрөттөр да бул жака жүктөлөт. Эң негизгиси бизге кызыктуусу жаңылыктар, Zoom, курс жана катышуучулар. Ушул 4 жер бизге кызыктуу. Группада дагы бар. Группада дагы мына Азамат Абдыкунов таанышуу Zoom кылды. Көрөлү. Таанышуу дегенде
келе жаткан митинг, таанышуу митинги. Буну басып, бул жактан зумду басып, зумга кирсе болот. Кыскасы ушундай. Түшүнбөгөн сурооңуздар болсо кийин берсеңиздер болот. Саламатта калыңыздар.